4 чейрек Кыргызстандын жана дүйнөнүн тарыхы. 5 класстар үчүн. Мугалими Бердиева Бурулай. Саламатсыңарбы окуучулар? Биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы дүйнөнүн 7 керемети. Бул сүрөттө өзүңөр көрүп тургандай эле Египет пирамидалары, Родостук колос, Эфестеги Артемида храмы, Александриядагы маяк, Зевстин Олимптеги эстелиги, Вавилондогу асмабактар жана Галикарнастагы мавзолей жөнүндө бүгүн сөз кылабыз балдар. Сабактын максаты дүйнөнүн 7 керемети жөнүндө маалымат аласыңар. Билим, билгичтик, көндүмдөрүбүздү өнүктүрөсүңөр. Окутулган окуу материалдарын практикалык жагдайларда колдонуп, фактыларды аргументтүү айтууга үйрөнө аласыңар. Анда балдар баарыбыз сабакка даярданып, дептер ручкаларыбызды алып, экранга көңүл бурабыз. Египет пирамидалары жана сфинкс. Дүйнөнүн 7 керемети Египет пирамидалары. Египет пирамидаларынын эң чоңу фараон Хеопстун пирамидасы. Ал мындан 5000 жыл мурда курулган. Хеопс пирамидасынын бийиктиги 147 метр. Пирамида байыркы курулуштардын эң бийиги катары 4000 жыл бою саналып келген. Хефрендин пирамидасы Хеопстун пирамидасынан 2 метрге жапыс. Бул эки пирамида фараонго аз көрүнүп, анын жанына бүтүндөй аскадан чегилип жасалган таш күзөтчү коюуга буйрук берген. Бул күзөтчүнүн бети адамдыкы сыяктуу. Ал эми тулкусу арстандын өзү. Ал сфинкс деп аталат. Археологдордун айтымында, пирамидаларды курууда 100 000 адам 20 жыл убактысын кетиргени аныкталган. 6 керемет жок болуп, жалгыз Египет пирамидалары бүгүнкүдөй сакталуу. Сүрөттө балдар Египеттин Гиза шаарындагы пирамиданы жана сфинкстин сүрөтүн көрүп турабыз. Египет пирамидасы. Пирамида кээде тепкич же мунара сымал түрүндө курулган монумент курулуш. Пирамида көбүнчө байыркы убактарда салынган. Демейде байыркы Египеттин фараондорунун күмбөздөрү пирамида деп аталган. Биздин заманга чейин 2800–1700 жылдар чамасында. Пирамидалар фараондордун жанда жок улуулугун даңазалоого тийиш болгон. Байыркы Египет пирамидаларынын ичинен эң ириси Гизадагы Хеопс пирамидасы. Бийиктиги 146,6 метр, биздин заманга чейинки 28-кылымда курулган. Пирамиданын курулуштары мындан да башка борбордук жана Түштүк Америкада да тургузулган. Байыркы Рим менен Европанын искусствосунда пирамиданын мотивтери мемориал түрүндөгү курулуштарда пайдаланылган. Балдар, сүрөттөгү ошол Хеопс пирамидасын көрүп турабыз. Бул жерде пирамиданын ичин көздөй түпкүрүндө зал кетип, андан ары бөлмөлөргө алып барган. Биздин дагы бир кереметибиз Родос колосу. Биздин заманга чейин 3-кылымда Родос аралына Деметрий деген аскер башчы чабуул койгон. Бирок ал родостуктарды жеңе алган эмес. Ошондон родостуктар чоң статуяны тургузууну чечишкен. Бул Родостук колос деп аталган. Бизче аталышы заңкайган мамы дегенди түшүндүрөт. Колос абдан чоң айкел болгон. Ал азыркы Туркиянын жээгиндеги Эгей деңизинин жанында жайгашкан. Колодон жасалып, бийиктиги 36 метр болгон. Өспүрүмдүн бул статуясын родостуктар колдоочубуз деп эсептешкен. Колос канчалык бекем орнотулбасын, 50 жылдан кийин жер титирөөдөн кулап түшкөн. Ошол кулаган жеринде 900 жыл жатат да, биздин заманга чейинки 654-жылы сириялык князь Родосту басып алып, айкелдин коло кабын сыйрып алып, 90 төөгө жүктөп кетиптир. Балдар, сүрөттө мына Родостук колосу көрүп турабыз, аябай чоң жаш өспүрүмдүн эстелиги экен. Биздин кийинки дагы бир кереметтерибиздин бири Эфестеги Артемида храмы. Гректин аял кудайы
Артемидаға арналып Кичи Азиядагы Эфес шаарында курулган бул храм 120 жылга созулуп, биздин заманга чейин 550-жылдар чегинде бүткөн. Храмды менменсинген усталар, скульпторлор, сүрөтчүлөр жасалгалашкан. Курулуштун ортосунда ай кудайы Артемиданын эстелиги тургузулган. Бул керемет курулушту 200 жыл өткөндөн кийин, тагыраак айтканда, биздин заманга чейин 556-жылы Геростат аттуу адам даңкка жетиш үчүн өрттөп кеткен. Кийин Александр Эфеске барып, храмды калыбына келтирет. Калыбына келген храм биздин заманга чейин 3-кылымга чейин сакталыптыр. Дүйнөнүн биринчи керемети аталган бул Артемида храмы акырындык менен сууга чөгүп, акырында калдыктар эле калган. Мына балдар, көрдүңөрбү? Азыркы биз айткан Эфестеги Артемида храмынын сүрөтү. Кийинки биздин жети кереметибиздин бири Александр маягы. Биздин заманга чейин 280-жылдар ченде Жер Ортолук деңиздин Фарос аралында кемелер үчүн жандуу порт мунара курулган. Бул мунаранын бийиктиги 120 метрге жеткен. Египет падышасы Птолемейдин башкаруу мезгилинде курулган бул мунара 20 жылдын аралыгында бүткөн. Фарос мунарасы 3 бөлүктөн турган. Алдыңкы бөлүгүндө жумушчулар менен аскерлер байыр алып, үстү 8 бурчтуу болуп, ал аркылуу эң үстүнкү мунарага көтөрүлүп чыгышчу. Ал жерде от күйүп турганы айтылат. Маяктын төбөсүндө улуу Зевстин айкели жайгашкан. Маяктын жалпы бийиктиги 117 метрди түзчү экен. Бул мунарадан алыскы кемелерди 50 чакырым аралыгында көрүп турушчу. Биздин заманга чейин 13-кылымда бул мунара дагы жер титирөөнүн кесепетинен кулаган. Балдар, Фарос аралында жайгашкан Александр маягынын сүрөтүн көрүп турабыз. Бул Александр маягына демек алыстан 50 чакырым аралыгынан кемелерди көрүүгө болот экен. Зевстин Олимптеги эстелиги. Гректер кудайлардын падышасы аталган Зевстин урматына Олимпия шаарында эстелик тургузушкан. Бул эстеликти биздин заманга чейин 5-кылымда колунан көөрү төгүлгөн Фидий аттуу скульптор жасаган. Зевстин тактыда олтурган келбети алтын, пилдин сөөгү, кымбат жыгачтан жасалып, асыл таштар менен кооздолгон. Тактыда олтурган Зевстин эстелиги өтө оор, бийиктиги 14 метр болгон. Бул дүйнөнүн экинчи керемети 800 жылга жакын мезгилге чейин турган. Биздин заманга чейин 391-жылдары Олимпиадалык оюндарга үстөмдүк пайда болуп, храм жабылат. Бир канча жылдан кийин Зевстин эстелиги Константинополго көчүрүлгөн. Биздин заманга чейин 462-жылы айкел турган ордо өрттөлүп кеткен. Балдар, мына сүрөттө көрүп турабыз, Зевстин ошол эстелиги муну Фидий деген уста жасаптыр. Аябай чоң архитектуралык курулуштардын бири болуп эсептелет экен. Вавилон асма бактары. Бул керемет курулуш уламыш катары Семирамида ханышанын асма бактары деп аталат. Грек-римдик жазуучулардын айтымында, бул бакчалар биздин заманга чейин 600-жылдары Вавилондун Навуходоносор экинчинин буйругу менен салынган. Бул шаар Ефрат дарыясынын жээгинде азыркы Багдаддын түштүк тарабынан орун алган. Асма бакчаны падыша өзүнүн жаш жубайы Амитиске арнап салдырган. Имараттын бийиктиги 40 метрге жеткен. Вавилон асма бакчасынын керемети ушунда. Имаратты жоондугу бир топ болгон бактар тешип чыгып турса да, жарылбагандыгында. Бул керемет курулуш Ефрат дарыясынын ташкындаганынын натыйжасында кулаган. Балдар, мына сүрөттө көрүп турабыз, Вавилон асма бактары аябай укмуштуудай, таң калыштуу курулган жана өтө кооз. Суу бар жана анын айланасында ушул асма бак тургузулуп, бардык дарактар ушул жерден өсүп чыккан. Галикарнастагы мавзолей биздин заманга чейин 377-жылдан 353-жылга чейин Мавсол Каринин башкаруусу болгон.
Азыркы Туркиянын Бодрум шаарынын мурунку аталышы Галикарнас болгон экен. Мавсол падыша аялы экөөнү арнап дүйнөнү суктандыра турган күмбөз курдура баштайт. Бирок күмбөз бүткүчө Мавсол көз жумат да күмбөздүн аягын биздин заманга чейин 350-жылдары анын жесири Артемисия бүткөрөт. Күмбөз падышанын атынан мавзолей деп аталат. Ошол жерде алтын урнада анын сөөгүнүн күлү сакталган. Мавзолей деген сөз бул имараттын атынан келип чыккан. Бул мавзолейди 15-кылымда крестөөлөрдүн жортуулуу учурунда чеп куруу үчүн бузуп, кыштарын ташып кетишкен. Кийин археологдор жердин астынан эки чоң эстеликти, ошондой эле түрдүү буюм тайымдарды таап чыгышкан. Ал эстеликтер байыркы жубайлардыкы катары болжонуп, 1857-жылы бул табылгалар Лондондун Британ музейине жөнөтүлгөн. Ушул күндөрү күмбөз ордунда үйүлгөн гана таш тоосу бар деп айтышат. Мына балдар, Галикарнастагы ушул укмуштуудай мавзолей. Мавсол падыша өз мезгилинде салдырган, аял экөөнү арнап аябагандай кооз архитектурада, бирок ал ушул күмбөз бүткөнчө эле көзү өтүп, аны аял Артемисия бүткөргөн экен. Мына балдар, биз бүгүн дүйнөнүн 7 керемети менен таанышып чыктык. Эми бышыктоо үчүн суроолор. Дүйнөнүн 7 кереметинин бири болгон Зевстин эстелиги кайсыл жерде жайгашкан? Жооп беребиз балдар. Экинчи, Семирамиданын асма бактары жөнүндө эмнелерди айтып бере аласыңар? Үчүнчү суроо, Египеттеги эң чоң пирамиданын аталышы кандай? Балдар, бүгүн сабакка эң активдүү катышкан окуучуларды мен баалаймын. Барыбыз дептерге үй тапшырмасын жазабыз. Дүйнөнүн 7 керемети жөнүндө кошумча маалыматтардан таап, окуп, сүрөттөрүн тартып келебиз. Анда балдар, баарыбыз сабак түшүнүктүү болгон болсо, саламатта үйгө барабыз.